Достор, бүгін біз сіздер менен интернет тармағындағы маркетинг e-commerce бойынша сөз қылмақчыбыз. Маркетинг e-commerce бұл дүние жүзіндегі ең чоң рынок болып есептелінеді. Анткени сатуу көлөмү 3 триллион долларга жеткен. Клиентке түзүп берген ең сонун белек e-commerce'тан. Бұл мүмкүнчүлүк, башкача айтканда, ыңгайлуулук жана тез арада сатып алуу, жана тез арада каалаган товарды сатуу болуп эсептелинет. Баарыбызга белгилүү болгондой эле, интернет бүгүнкү күндө бул бизнести өнүктүрүү инструмент болуп эсептелинет. Ал эми ошол жердеги негизги интернеттин ичиндеги маркетингке тиешелүү инструменттер бул маркетинг e-commerce. Маркетинг e-commerce бүгүнкү күндө клиенттерге каалаган товарын башка адамдардын сатып жаткан товарларына салыштырып, өзүнө ыңгайлуу болгон товарды сатып алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Сайт, башкача айтканда, бизде сайт аркылуу товарды заказ кылуу, сайт аркылуу тамак-аш заказ кылуу жана ошондой эле эң чоң компаниялар сөз түрдө өзлөрүнүн e-commerce маркетинги болуп эсептелинет. Достор, мисалы элестетип көрүңүздөр, e-commerce маркетингди колдонуу менен биз өзүбүздүн товарыбызды сатып жатабыз. Бирок баарына кызыктуу нерсе, кардар кантип заказ кылат. Караңыздар, мисалы, мен өзүмдүн байкеме саат алам десем, мен ал жакшы саат алыш үчүн сөз түрдө каяктан карайм? Мен Google'дан карайм. Google'га киргенде мен сөз түрдө купить часы дейм. То есть саатты сатуу алуу боюнча атайын издөө сөздөрүн жазам. Ошол учурда мага Google өзү, Instagram болобу, Facebook болобу, сайттар болобу, жалпысынан мен сатып алыш үчүн мага максималдуу түрдө ыңгайлуулук түзүп берет. Бул болсо маркетинг e-commerce'тин бирине кирет. E-commerce'ке кирген кардар товарларды карайт, текшерет, отзывдарды карайт, салыштырат жана корзинага салып заказ кылат. Бул жерде клиенттер тез жана ошондой эле башка товарларга салыштыруу менен сатып жаткан адамдын дагы убактысын албайт. Анткени клиент киргенде корзинага салат, товарды заказ берет, адресин жазат, ал эми жеткирип бере турган, товарды сата турган адам эч кандай суроо бербестен эле бул жерде адрести тактап, товарды жеткирип берет. Бул бүгүнкү күндө биздин жашообузга дал келген мүмкүнчүлүктөрдүн бири. Анткени биздин жашоо бул цифровой жашоо болуп эсептелинет.